Бишкек шаарындагы Чыгыш Бешкечи районунда массалык мушташ болду. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарап жатат. Болжолдуу маалымат боюнча мушташ кече 18 ноябрда кечинде болгон. Майып кайырчы соо болуп эле чыкты. Адамдан амал качып кутулбайт. Шаардын көчөлөрүндө кайыр сурагандардын саны арбыды. Анысы аз келгенсип айрым кайыр сураган адамдар кийинки убакта кайыр бербеген адамга асыла турган өнөр таап алышты. Кайыр сурагандардын басымдуу бөлүгү майыптар. Бирок арасында дене башы соо эле адамдар майыптын образына кирип оокат кылып жүргөндөрүн көп эле кезиктире баштадык. Айтсак, жакында белгисиз шаар тургундары андайлардын биринин жүзүн ачты. Анда бир көргөндө колу жок, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жаш эле бала аларга кайыр сурап кайрылган. Бирок балдар анын майыптыгына ишенген эмес. Акырында алардын божомолу туурасынан чыгып, ал болгону колун кийиминин ичине катып алыптыр. Кайыр сураган баланын айтымында, ал мындай жол менен айына 50 000 сомго чейин киреше табат экен. Булак Назар Ньюс KG сайты. Базаркоргон районуна караштуу Сейдугум айыл аймагынын имамына айылдын жаштары унаа белек кылышты. Жаштар көп жылдан бери кызмат кылып келе жаткан имам Кайымбек Жээнбаевке сыйлык тапшырууну демилгелеп, ага 18 ноябрда Деуматис үлгүсүндөгү унааны тапшырышты. Иш-чарага Жалал Абад облустук казиатынын башчысы Абдулазиз Закиров, Базаркоргон районунун имамы Тыштыкбек Шайыков жана айыл аймактын имамдары, айыл тургундары катышышты. Базаркоргон районунда 9 айыл өкмөт болсо, Сейдугум айыл аймагы бир канча жылдан бери биринчи орунду ээлеп келет. Жумушту так аткаргандыгы үчүн Кайымбек Жээнбаев мындай сыйлыкка татыктуу болду. Демилге көтөрүп, белек тапшырган жаштарга ыраазычылык билдирем, деди Закиров. Турмуш KG сайты. Бишкекте 2 автоунаа кагышып, анын бирөө жайкы кафенин тосмосуна барып урунган. Toyota East менен Toyota Prius автоунаалары Токтогул менен Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде кагышкан. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматы аталган даректе жол кырсыгы болгону боюнча билдирүү 102 номуруна саат 9:50 келип түшкөнүн маалымдады. Алдын ала маалымат боюнча Toyota East машинасын айдап бараткан эркек киши Toyota Prius менен кагышып, ал кафенин тосмосуна барып урунган. Кырсык болгон жерге укук коргоо органдары менен дарыгерлер келип, 2 айдоочу тең ооруканага жаткырылган. Автоунаалар айып короого токтотулуп, материалдардын баары тергөө органдарына өткөрүлүп берилди. Спутник KG. Аламүдүн районундагы Восток айылынын тургундары рай администрациянын өкүлдөрү менен кезиги үчүн чогулуп жатышат. Бул тууралуу репортерго жергиликтүү тургун билдирди. Анын айтымында айылда көйгөйлөр абдан көп. Алардын бири транспорт каражаты. Бизде жаратылыш газы, суу жок, көчөлөрдө жарык жок. Эң башкы көйгөй транспорт каражаты. Восток айылынан шаарга чейин 2 гана кече автобус каттайт. Алардын бири номер 254 кече автобус. Бирок унаа аз болгондуктан кеч катташат. Ошол себептен окуучулар, студенттер эртең менен окууларына кечигип барышат, деди ал. Бишкек шаарында жүк ташуучу унаа чиркегичи менен оодарылып кетти. Кырсык бүгүн 19 ноябрда Ленская көчөсүндөгү үйлөрдүн жанында болгон. Окуяны видеого тарткан күбө көмүр жүктөлгөн чиркегич оодарылып кеткенин айткан. Экскаватор көмүрдү башка жүк ташуучу унаага жүктөп жаткан. Жабырлануучулар тууралуу азырынча маалымат жок. Жумгал районунун Байзак айылында бодо малдар өлүп жатат. Бул маалыматты райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Эрмек Сапарбек уулу тастыктады. Маалым болгондой 14 ноябрда райондун Байзак айылынын орто куугандык аймагында жашаган Эркинбектин уйунан кутурма оорусу боюнча шектүү белгилер байкалган. Ал изоляцияга алынып, кароо жүргүзүлүп турган. Ошондой эле ветеринардык адистерге тапшырма берилип, аймакта текшерүү болгон. 15 ноябрь күнү ошол эле аймактагы тургундар Алмазбек,
Кубан Майрамбекке таандык уйлар шек жаратып, аларда камакка алынган. 16 ноябрь күнү Байзак айылынын Кайкалак участкасында айыл тургуну Касымга таандык уйдан шектүү белгилер байкалып, изоляцияга алынган. 17 ноябрда айыл тургуну Кубан Майрамбектин уйлары кутурма ылаңынын белгилери менен өлүмгө учураган. Ал эми Эркинбектин уйу ветеринардык эрежеге ылайык өлтүрүлүп, башы кесилип алынып, Бишкек шаарында жайгашкан борбордук ветеринардык лабораторияга изилдөөгө жөнөтүлдү. Кутурма оорусуна шектелген уйлар ветеринардык эрежеге ылайык өлтүрүлүп, жок кылынган. Азыркы учурда ветеринардык адистер тарабынан эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, башка айылдардагы бардык мал-жандыктар, ит-мышыктар текшерүүгө алынып, оорунун себептери аныкталууда. Ошондой эле вакциналар жеткирилип, шектүү аймактардагы мал-жандыктарга эмдөө иштери жүргүзүлүүдө. Байзак айылында эле эмес, райондун бардык айыл аймактарында багуу эрежеси сакталбаган ит-мышыктарды жана карышкыр түлкүлөрдү аттыруу иштерин жүргүзүү зарыл. Байзак айылында карантин жарыяланып, мал-жандыктар көзөмөлдө турат. Изилдөөнүн жыйынтыгы чыгып, келгичекти ылаңды так атоо азыр эрте, деди Эрмек Сапарбек уулу. Ал эми кээ бир айыл тургундары уйлар кансыйып өлүп жатканын айтышты. Турмуш Кejи сайты. 2 жылдан кийин Жер планетасы үчүн кооптуу делинген астероид түшүшү мүмкүн. НАСАнын эксперттери 2022 жылы 6 майда Жер планетасын кыйратуучу астероид түшө тургандыгын болжолдошууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Астрофизиктердин айтымында аталган астероид Жер планетасына жакындап келе жатат. Ал жерде кыйратуусу мүмкүн. НАСАнын окумуштуулары бул астероидти 2009 жылы эле байкашкан жана аны центринен коркунуч туудурган космикалык сыныктарды байкоо системине киргизишкен. Ал Жердин айланасындагы объект деп белгиленип, Күндүн айланасындагы орбитада жайгашкандыгы жана биздин планета үчүн өтө коркунучтуу экендиги айтылган. Эгер бул астероид жерге түшсө, күчү 230 килотоннага жеткен жарылууну жаратат. Бул Жер планетасындагы бардык тирүү жандыктар үчүн өтө кооптуу. 1945 жылы Хиросимага ташталган атом бомбасынын жарылуусунун күчү 15 килотоннага жеткен.